Ош шаарына Баткенден эвакуацияланып келгендердин айрымдары үйлөрүнө кайта башташты. Учурда үй жайын таштап чыгууга аргасыз болгон 5000 чукул жарандын 1249 туруктуу жашаган жерине жеткирүү муктаждыгы бар. Көпчүлүгү өздөрүнүн унаалары менен кетишкенин өзгөчө кырдаалдар министрлигинен маалымдалды. Баткен районунда Лелек районунда жашаган элдерди ар ким өз мүмкүнчүлүгүнө жараша үйлөрүнө кайта берсе болот. Эгерде кимдин мүмкүнчүлүгү жок болсо, же болбосо үйүнө кайтууга мүмкүнчүлүгү болсо, жергиликтүү бийлик органдары өзгөчө кырдаалдар министрлигине чогуу транспорт уюштуруп беребиз. Көчөгө чыгып, ал жерден транспорт издеп кыйналбаңыздар. Анын баардыгын биз өзү уюштуруп беребиз жана бүгүндөн баштап Кудай буйрса мамлекетибизде чек арабызда тынчтык болот деп айтабыз. Жеткирүү маселеси биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигине тапшырма коюлду. Бирок биздин техникалар учурда баягы Нукаат, Кызылкыядагы жарандарды жакын жерлерге жайгашты кайра таштап атканда байланыштуу биз Ош шаардык жаранды коргоо кызматынын транспорттук кызматынын техникалары менен тартып болуп атабыз. Бирок ошол техникаларга күйүүчү май чыгымдарын бүт баары биз жактан төлөп бере турган болот. Ошондой эле Ош облусунун Чоң Алай районунун Жекенди айыл аймагынан эвакуацияланган 5301 жаран кайрадан үйлөрүнө кайтышты. Учурда аймакта абал тынч экени райондун акими Темирболот Абикеев билдирди. Погранслужбалар менен Тажикстан Республикасы менен биздин погранслужбалар эки участоктен карап чыгышты. Өзлөрүнүн комиссиялары келип бири-биринен карашты. Абал туруктуу негизинен. Анан экинчиси эвакуацияланган адамдар барып өзүнүн жай турмушун улантышууда. Ал эми элдик штабтар өз ишин улантууда. Алар качан жабылары азырынча белгисиз. Ош шаарында түзүлгөн элдик штаб ушул күнгө чейин Баткен элине 200 тоннадан ашык жүк жөнөткөн. Топтолгон акчанын суммасы 2 миллиондон ашып, тиешелүү жакка которулуп берилген. Ошол кээ бир жеке адамдар деле ошолордун атын сатып, жолдоп, карып көтөрүп, же квартираларга кирип, Баткен элине жардамкен депчи. Ошон үчүн биз убагында аларга чара көрүп аттык, реакция кылып текшерип аткандык. Анан биздин теги жаш активисттер чыкканга да айтканбыз, ар биринен жеке удостоверение берсеңер, чтобы баягынтип ошодон пайда көрөм дегендер да жок эмес да. Бирок эми Кудайга шүгүр, абал турукташты. Мен байкап атам, уже ал жердеги деле элдик штабка деле кайрылгандар азая баштады. Гуманитардык жардам алып келгендер деле азая баштады. Мен ойлойм, 2-3 күндө бул маселе уже ордуна түшөт. Ал эми жана үйгө күйүп кеткендер боюнча, эч жерге барары жоктор боюнча аны дагы өзүнчө азыр карап атабыз. Баткенде түзүлгөн кырдаалдан улам жалпы облус боюнча 136.770 жаран эвакуацияланып, анын ичинен 48.652си жергиликтүү тургундардын үйлөрүнө жайгашкан. 3414 жаран эвакуациялык пункттарда, 3895и башка облустарга туугандардын үйлөрүнө чыгып кеткен. Бүгүнкү күндө 80.809 жаран туруктуу жайгашкан жерлерине кайта баштады. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош.